Assalamu alaikum. Amansыздарбы? Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Көңүл буруңуздар Оштогу Мады айылындагы Торгой булак жаңы конушунан мына ушул 5 сотук жер фундаменти менен сатууга коюлду туугандар. Бул жердин баасы фундаменти менен 1 миллион 200 миң сом, бир аз кеми бар. Түшүп берет экен. Кызыл китеп тиешелүү документтери баары так экен. Азыр ушул жерди фундаменти сиздерге кененирээк баяндап айтып көрсөтүп берейин. Көңүл буруп туруңуздар. Бул жагы Ош шаардан чыгып, Алай тарапка жүрүп келе жатканда Мадыга келесиздер. Мадынын центрине жетпей, заправкалардан өткөндөн кийин бул жактан Торгой булак конушу деген жазуу бар оң тарапта. Ошол жазуудан оң тарапка бурулуп, бир аз жогоракка чыгып, мечиттен өтүп эле кайра оңго бурулуп, мына бул дөңгө чыгып келесиздер. Мына Торгой булак жаңы конушу. Охо, үйлөр толуп кетти да бул жакачы. Караңыздар. Бул жогорку участогу, ал эми ылдыйкы участогу мына ушул катарлардагы бүт жерге участок катары бөлүнүп берилген. А мына жактарына дагы үйлөр толуп эле баратат, толуп эле баратат, толуп эле баратат туугандар. А сиздердин дагы фундаментиңиздерди мына даяр кылып куюп койгон. Эми калганын шарт дуалды көтөрүп, курулушту көтөрө берсеңиздер болот. Бул фундаменттин бийиктиги жерден 1 метр бийик көтөрүлүп турат туугандар. Арматуралар салынып, тумбаларынан 4төн арматуралар көтөрүлгөн. Фундаментти көрүп турасыздар, тегиз куйган. Узун туурасы 9,5 10. Мына бул ылдыйкы тарабы 10 метр, ал эми арка тарабы 9,5 метр. 9,60 экен өзү, 9,5 10 деп эсептеп жатабыз. 4 бөлмөлүү чакан үйдүн проектиси. Фундаменттин ичи 4 бөлмөнүкү толтурулган. Бирөөсүнү подвал катары пайдалансаңыздар болот, ичинен түшө турган, погреб кылып. Кааласаңыздар анын деле топурак менен толтуруп, засыпка же болбосо трамбовка кылып, анан стяжка кылып куюп алсаңыздар болот туугандар. Бул өзү 4 бөлмөлүү үйдүн фундаменти. Мен планировкасын бир катар сиздерге тааныштырып көрсөтүп берейин азыр. Үйдүн тепкичи мына бул жерде болот. Ушул жерден көтөрүлүп чыкканда, ушул жерде эшик болот. Эшиктен киргенде бул жер ортодогу коридор. Сол тарапта бир бөлмө. Бул отурган үй болот. Төрдө болсо мында зал. Анын узун туурасы ушу 5ке 3 экен, 15 шарчы метр чыгат. Анын эшиги ушул жерде болот. Ал залга кирет. Аны зал кылса да болот, спальня кылса да болот. Мына бул төрдөн бул жака түз кире турган болсок, мында ошондой эле размер 3кө 5 дагы бир зал. Же муну спальня, же наркын спальня кылып, экөөнүн бирин зал кылып алса болот. Ал эми күнчыгыш тарабында дагы бир бөлмө бар. 3кө 3 9 шарчы метр чыгат экен. Бул дагы бир чакан спальня бөлмө. Ал эми келечекте бир душевой кылабыз десеңиздер, анда мына бул жерге мына фундаментке туштап туруп, дагы фундамент куюп, ушул жака бир душевой куруп алса, ошондо душевой болот, кухнясы болот, спальня болот, зал болот туугандар. Ушундай планировкада үй түшөт. Үйдүн артынан дагы 1 метрден ашуунураак жер аралыгын калтырыптыр. Бул жер өзү мынандай бир аз тегиз эмес, жантайыңкы жер болгондуктан чоң техниканы алып келип, бул жерди сүрүп, тегиздеп, фундаментти андан кийин куюптур да. Фундамент мына көрүп турасыздар, сразу эле үстүнөн кирпичти коюп, дубалын көтөрө берсеңиздер болот экен. Артынан дагы 1 метрден ашуунураак жер калтырган. Ал эми бул жагынан болсо 2 метрдей жер калтырган. Нар жагында болсо кенен туугандар, анткени дарбаза тетиги жакта болот. Бул жолда. Дарбаза ошол жактан коюлса, үйдүн алдына ошол жака унаа киргизсе болот. Ал эми ылдый жагын бир аз бак кылса болот, кошумча курулуш, тапчан жана башка курса болот туугандар. Мына үстүнөн эле тартып көрсөтүп атабыз. Чек арасы ушул казыктан наркы жол жактагы казыкка чейин барып такалат. Бул жагы 20 метр. Ал эми бул жагы болсо узундугу 25 метр экен. 25ке 20 ушул 5 сотук жер фундаменти менен 1 миллион 200 миң сомго шашылыш сатууга коюлду туугандар. Мына менин колумда кызыл китеби турат. Ээси бул жакта унаасында турат. Кызыл китебин мага берди. Мен бир катар азыр кызыл китебин ачып деле көрсөтүп коеюн сиздерге мынакей. Кызыл китеби. Мындан сырткары дагы жана үй курууга долбоорлоо документтери дагы бар экен. Мына 500 шарчы метр деп жазылып турат. Мына караңыздар. 20га 25 узун туурасы ушу жердин
аянты 0024 контур экен. Мына тиешелүү документтери, кызыл китептери бар экен. Аласыз, курулушту баштай бересиз, буюрса ушул жерге бир күн көйбөт, жакшы бир үй түшөт экен. Мына кошуналардын үйлөрүн бир катар көрүп коюңуздар. Мына ылдыйкы кошуна полистирол блок же газоблоктон үй куруптур, жакшынакай кылып, сонун кылып, сиздер да ошентип курсаңыздар болот. Наркы кошуналардагы кам кирпичтен, бышык кирпичтен үйлөрдү куруп, мына ал жактагы кошуналар уже жашап атыптыр туугандар. Мына жашоо кадимкидей жүрүп атыптыр. Мына кошуна да жашап атыптыр. Ылдыйкы кошуна да жашап атыптыр. Светти эми бири-биринен мынантип жыгач столбалары менен эле тартып келип, ушинтип тиричиликти кылып атыптыр. Сиздер да аракетиңиздерди кылыңыздар. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктаймын. Оштогу Мада айылындагы Торгой булак конушунан ушул жерди сиздерге тартып көрсөттүк. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр. 1 миллион 200 миң сом кеми бар. Сүйлөшүңүздөр эми. Торгой булак. Мына жол менен дөңдашып ылдыйга түшкөндө эле мечит бар. Ал эми мектеп, бала бакчага ылдыйга, Мадынын центрине же болбосо ылдыйкы айылдарга барса болот. Анан дагы бир вариант, бул жана Беш Мойноктун үстүндөгү ачык айылы. Ошол ачык айылына деле балдарды мектепке, бала бакчага берсе болот. Мындайынан эле түз барып келгенге мүмкүнчүлүк бар да. Ушул мүмкүнчүлүк туугандар. Жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар. Кызматыңыздарда тез кабарчы Атакул Жалилов болду. Тез кабарды дайым көрүп туруңуздар, видеолорубузду бөлүшүп туруңуздар. Ушул жердин үйдүн, жердин фундаменттин видеосун башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Сиздерге жер керек болбосо, башкалар издеп аткандыр, аларга маалымат жетсин. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.